жерде дагы бир биздин белгилүү спортчу, футболчубузга сөз бергим келип атат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны белгилүү футболист Азамат Байматов бул залда отурат. Азамат Байматов дагы өзүнүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өкмөткө бир 2 мүнөттүк бир сунушу бар экен. Туура көрсөңүздөр Азамат Байматовду бул жака чакырып койсок. Азамат. Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү жаштар платформанын катышуучулары. Бүгүн аябай көп тематика болду, ошо экология, спорт. Анан Кудайга шүгүр 10 жылдан бери чет мамлекетте жашап, Кыргызстаныбыздын намысын легионер катары өзүмдү жакшы көрсөтүп, ошондой контракттар түзүп, аябай көп ойлор башка келет. Негизи жүрөгүң ооруйт. Анткени бүгүнкү сунушу мен 3 жылдан бери айтып жүрөм. Ошол 3 жыл мурун Австралия эң мыкты Азиянын чемпиону келгенде Алмазбек Шаршенович менен жолугуп, ошондо эле сунуштаганбыз. Бизге азыркы учурда стадион эмес, бизге заманбап спорт комплекс керек. Анткени Вентспилсте 1 жыл жашап, Чемпиондор лигасынын деңгээлине чейин жетип, биринчи кыргыз болуп, өзүмө суроо берчүм. 40 000 адам жашайт Вентспилсте, Токмоктун калкы. Бирок спорт комплекси бар. Спорт комплекстен эмне? Ал жерде 18 түр спорт болот. Бул деген футбол эле эмес. Бул деген муз арена, бул деген баскетбол арена, бул деген волейбол арена, бул деген манеж. Астанадай манежибиз жок. Кудай буйруп ошолордун баарына биз өзүбүз барган эмес, бизди чакырып футболдук деңгээлине барып жүрөбүз. Бул Кудайдын буйругу деп ойлойм. Туркменистанга барып, Ашкабадтай заманбап концерттик аренабыз жок. Туурабы? Ташкенттин өзүндө эле 3 заманбап стадиону бар. Бизде тилекке каршы Союз маалында калган Спартак аянтыбыз эле калды. Менин оюмча Кудайдын буйругу, ошон үчүн мына азыркы магистраль жагын карасак, жалаң ресторан, кафелерибиз бар, жана ошол эле Кембридж турат. Бул деген баары жакшы. Соода үйлөр болуш керек. Бирок бизде заманбап стадионубуз жок. Заманбап спорт комплексибиз жок. Бул деген глобалдык проблемабыз. Эл аралык деңгээлдеги проблемабыз. Биз мисалы ата-энебиз айткандай, биз мына Союз тарап кеткенден кийин туркмендерден, тажиктерден караганда биз жакшы жашачук. Каражат жагынан жакшы болчук, спорт жагынан жакшы болчук. Биз деген ошол Австралия менен ойногондо 16 000 стадионубузда батпай эл 20 000 чейин чыгып кетти. Билети бар элдер кире албай калышты. Бул деген биз орусча айткандай знак. Знак чего? Знак того, что биз кыргыз эли 2 революциядан өткөнбүз. Туурабы? Ошон үчүн бизге заманбап 40 000 адамдык бизге ошондой аянт керек. Бул деген баарыбыз айтабыз. Жаштар биздин колубузда, дети наши будущее дейбиз, туурабы? Ошонун баардыгы бир жерде болуш керек деп ойлойм. Биз баардыгыбыз түндүк, түштүк деп бөлбөй, ошондук 18 түрдүн баардыгы бир жерде болсо, мен оюмча биз үчүн баардыгыбыз аябай бир жогорку деңгээлге жетебиз деп ойлойм. Ошондо ошол эле экология, спорт, чет аралык бүт суроолорубуз баардыгыбыз ошондой бир суроо менен чечип койсок болот. Чоң рахмат.